что во время теракта малый, 15-летний, вывел больше 100 человек. Будем ли закидывать ему денег? Конечно, нахуй. И еще какой-то герой, тоже мужик, тоже. Каждому полягу, бро. Делаем. Каякта экен, же болбосо Кыргызстанданбы же Москваданбы ушундай блогерлерби, журналисттерби, кимдер баардыгы издегендер көп болуп атат. Исламдын ата-энесинин айтуусу боюнча азыр даже школго дагы мындай ата-энесинин контролу менен барып келип атат. Спасибо. Всевышний да вас даст. Во-первых, твой номер ищут все журналисты российских телеканалов. Вот я хочу спросить... Я не всем успеваю ответить просто. Ушул жерде баардыгын эле суралышы мүмкүн. Ошол куткарган адамдарың, мисалы, например, 100 адам дейли. Ошо 100 адам ошол окуя бүткөндөн кийин, мисалы, например, 2 күн өттү да уже. Азыр ушул моментте чалып, иним, чоң рахмат. Все по инструкции кылдым, потому что бизге план берген, то что бир нерсе болсо пожар болуп кетсе, ооба айткан, и мен уже готовый болчумун. Жо барды, кыйкырды, жүгүрүп чыгып кетишти биринчи этажда. Мен минус биринчи этажда иштейм да. Ассаламу алейкум, Альберт ТВ YouTube каналынан мекендештер, кандайсыздар? Ушул видеону көрүп туруп обязательно лайктан баспасаңыздар болбойт. Неге дегенде 2 күн мурун Каргашал окуяда Ислам деген инибиз 15 жаштагы бала 100дөн ашуун адамдын өмүрүн сактап калган. Мындайча айтканда, кандай чыгышты, эшикке чыгышты, өзүнүн өмүрүн рисковать этип, ошол адамдарга жол көрсөткөн Ислам инибизге келип отурабыз. Ассаламу алейкум, Ислам. Кандайсың, жакшыбы? Ислам өзү 15 жашта туугандар. Азыркы учурда мындай чалуулар, эки жак интервьюга чакыргандар, мурунку, мисалы, например, достору көчөдөн жолугабыз, биз бул жакта видео тартып атсак, орустар келип сүрөткө түшүп атышат. Кадимкидей уже мындай бардыгы разы Исламга. Ислам мындай айтканда кыргыздын баатыры десек болот туугандар. Ислам сага бүгүн кичине мындай элдердин сурай албаган 1-2 суроолору бар, ошолордон берем. Өзүң мындай чын жүрөктөн жооп берип койсун. Бирок Ислам 15 жаштагы деп ойлобойт. Мындай Москвада чоңоюп калганга биздин 15 жаштагы балдар бир кичинекей балдар көрүнөт да. Азыр Исламдын жанында турам, бирок 15 жаштагыдай көрүнбөйт. Ислам, сага эң биринчи суроо, ошол жакта иштегениңе канча жыл болду? 1 жыл болду, э? Сен ошол күнү жумушта элең, э? Ооба. Жумушта элең, анан 100 адамды эмне болуп, мындай башы эмне болуп башталып, эмне болуп билип калдың, андай атышып болуп аткан? Же сага бирөө кабар бердиби? Жо барды, кыйкырды, жүгүрүп чыгып кетишти биринчи этажда. Мен минус биринчи этажда иштейм да. А зрительдер биринчи этажда болчу. Жүгүрүп, кыйкырып, лестница, эскалатор жактардан чыкты. Я ошол моментте анан, например, мисалы, менин деле бөлөк адам деле оюна келет. Ар ким өзүнүн жан деген ширин да, өзүнүн мындай жанын ойлойт, бирок сен кантип мындай уже алар адамдарга жардам бербесең деле, мындай өзүң жашооңду рисковать этип кантип бардың? Эмне болуп мындай? Же бирөө түрткү болдубу? Мындай бирөө айтты сага ушундай кыл көргөз деп. Жаныңда коллегаларың бар беле? Качып кетиштир алар, чогуу элеңер. Мен коллегаларымды көргөнүм жок. Мен өзүм все по инструкции кылдым, потому что бизге план берген, то что бир нерсе болсо пожар болуп кетсе, план айткан да? Ооба, айткан, и мен уже готовый болчумун. Примерно 100 адамдан ашык адамды куткарып чыккансың, э? Жол көрсөтүп. Ооба, там куча толпа болчу. Анан суроо да, ушул жерде баардыгын эле суроолушу мүмкүн. Ошол куткарган адамдарың, мисалы, например, 100 адам дейли. Ошо 100 адам ошол окуя бүткөндөн кийин, мисалы, например, 2 күн өттү да уже. Азыр ушул моментте чалып, иним, чоң рахмат, же орустар чалып, сага подароктарын берип, же бир нерсе кылгандар барбы, связга чыккандар? Ооба, бар. Жазып атышат, некоторые финансово там акча берип атат, 3-7 миң ушундай. Жиберип атышат, э? Москванын мамлекет тарабынан кандай жардам болуп атат азыр? Эч ким эч нерсе дей элек, билбейм, честно. Алишер жардам берди, э? Морген иштерин, блогерлерден Алишер жардам берди. Мурун эжейлер деле, мисалы, мектепте окуп жүргөндө баягы эжейлер башкача отношение кылат. Мисалы, например, силер кыргызсыңар деп орустарга, орус мугалимдер да бардыгы. Анан башкача отношение кылчу мурун директоруңбу ким? Мына айырма барбы разница? Азыркы момент менен мурунку моментте салыштырсаң? Ооба, намного больше внимания болуп атат эми. Азыр, э? Мурун бөлөкчө эле отношение кылып жүргөн адамдар? Раньше просто как со всеми. Азыр өзүнчө эле прям больше всех дает внимание. Тоң калды. Иш калды, Салам алейкум всем.
Сен Кыргызстандын кайсыл жеринен болсуң? Жалаттан. Жалалаттан болсуң. Барып көргөнсүңбү Кыргызстанга өзүң? Ооба. Барып, ушакта жүрөсүң, каникулдарда барып турасың. Уже как 7 жыл барып айтам. 7 жыл бар элексиң, Анан бул жакта мамашкалар, папаша биякта бардыгы, бул жакта чогусуңар. Ооба. Ушу Москвада. Анан туугандар, исламды издегендер азыркы учурда каякта экен, же болбосо Кыргызстанданбы же Москваданбы ушундай блогерлерби, журналисттерби, кимдер бардыгы издегендер көп болуп атат. Исламдын ата-энесинин айтуусу боюнча азыр даже школго дагы мындай ата-энесинин контролу менен барып келип атат. Школго дагы. Азыркы учурда телефонду өзгөргөздү, пропущенныйды көрсөңөр 100дөн ашуун пропущенный турат. Ушу моменттечи. Чалуулар өтө көп, каякта тааныбаган эле адамдар чалдат экен. Номерин каяктан табылат билбейбиз. Биз дагы өзүбүз дагы кече жолугушуп керек эле, негизи кече бөлөк телеканалда тартат экен эле, ошого времясы болбой, азыркы учурда бир 15 мүнөткө деп эле интервью алайлы деп азыр келип отурган чагыбыз. Туугандар, YouTube'дагы мекендештер, Ислам красавчик дагы бир жолу сендей батырлар көп болсун. Кимдин ар бир адамдын мындайча айтканда духу десек болот, жете бербейт мындай нерсеге. Ар ким өзүнүн жашоосун ойлоп качат, например. Анан сен ошол жерде туруп 15 жашыңа карабай 100 адамга жардам берген красавчик, молодец. Бул дүйнө эмес, дегеле бул дүйнө эмес. Бул тиги дүйнөдөн да Кудай тааландан награда болот сага. Бул дүйнөдөн эмес, тиги дүйнөдөн. Красавчик. Туугандар, Исламдын аккаунтун белгилейбиз. Азыр чыгарып коебуз экранга. Ошол каналга, Инстаграмга катталып алсаңыздар болот. Поддержкада болуңуздар. Кааласаңыздар, каалоо тилектериңизди жазыңыздар. Кааласаңыздар, финансовый жактанбы иши кылып, любой жагынан поддержка бериңиздер. Мындай адамдарды колдосок болбойт, туугандар. Ислам красавчик, сени менен жолукканга кубанычтамын. Мындай иштерди буну менен токтоп калба, дагы жашооңдо көптөгөн ийгиликтер болот. Бул башталышы. Красавчик, 15 жашта экенсиң. Ассаламу алейкум, YouTube'дагы мекендештер. Бүгүн буйруса Ислам Махачев болду деп коебуз. Ислам биз менен болду. Туугандар, Исламга ушундай подарок бериптир, көрдүңүздөр. Сен Ислам Азербайджан дейт го? Азербайджансың? Жок, мен кыргызмын, чисто кыргызмын. Чисто кыргыз. Казакстандагы бир туугандар дагы, Казак бала деп. Кыргыз туугандар, Кыргызстан. Кыргызстан алга! Красавчик. Дорогой брат, я не знаю, ты смотрел когда-нибудь видео или нет, я на Первом канале выступаю. Я смотрел. Да, спасибо. Всевышний да воздаст. Во-первых, твой номер ищут все журналисты российских телеканалов. Вот, я хочу спросить... Я не всем успеваю ответить просто. Что? Я не всем успеваю ответить. Я ж тоже человек, блин, у меня тоже свое время должно быть. Ладно, Всевышний да воздаст, дорогой брат, да возвысит тебя, иншаллах. Слушай, я бы тоже хотел с тобой встретиться. Может быть, мы с тобой на Италии увидимся где-нибудь, пообщаемся. Как ты считаешь, ты с отцом, с матерью, ты посоветуешься со старшими? Да, хорошо. Потому что ты сам с Кыргызстана, правильно? Да. Я, можно сказать, тоже с Кыргызстана, потому что весь мой род живет на 9-м хуторе Чуйской области. Машаллах, понял. И у меня сын учится в Бишкеке. Так что мы с тобой почти родственники. Понял. Слушай, ты с отцом здесь, с матерью, может быть, дашь им трубку? Не, я сейчас просто гуляю, попозже, через минут 30 домой приду и да, вы посоветуетесь. Перезвони мне, пожалуйста, чтобы я мог поговорить с отцом, с матерью, хорошо? Хорошо. Все, договорились, рахмат, Алла разы болсун. Чалуулар өтө көп кел Исламга. Телеканал, кайсы телеканал деди? Россия 1. Россия первый деди? Первый канал. Туугандар, чалуулар өтө көп болот. Бир Исламга көрдүңүздөр, телеканалдар страшный. Даже Кыргызстандамын, чүйдөнмүн дейт го. Өтө көп иши кылып. Интервью алам деген адамдар кече эле 20 канал интервью алып кетиптир.